Assalamu алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Биз Аравандабыз. Араванда жаз келип, мынакей жерлерден айдоо иштери башталган. Бул жер күз айдалган экен, өтө жакшы. Бизде Кыргызда бир жакшы сөзү бар. Жерди күз айда, күз айдабасаң 100 айда деп. Туугандар, эгер жазында айдай турган болсоң, жердин табына келтириштин өзү бир машакат. Мына азыр айдалган жер Кыргызстанда менин билишимче 1 миллион гектар жерибиз айдоо жери болуп эсептелет. Элдин өскөн сайын жердин аянттары кеңейтилиши керек. Бул элдин өскөнүнөн көз каранды. Жылдан жылга бул жерди өздөштүрүү кошулушу керек. Ошондой эле келечектеги биздин мыйзам дейбизби? Келечекте биз айдоо жерлерди там салганды токтотушубуз керек. Азыр бир сонун нерсени көрсөткүм келип турат. Жар бооруна салынган үйлөр. Араванга келатканыңызда мынакей оң жакта ушундай бир сонун үй салыныптыр, мынакей. Тоого эле кадимки тоого жармаштырып үйлөр салынган. Өтө кооз. Ташка салыныптыр, кадимки эле таш. Биз үйлөрдү ушундай тегиз эмес жерлерге салып, мына ушундай тегиз жерлерди биз агро тармак үчүн сактап калышыбыз керек. Бул биздин саясат ушундай жүрүш керек. Азыр кандай болуп атат? Бизде тегиз жерге көпчүлүк жер заңгыраган чоң үйлөр салып атабыз дагы. Биздин агро тармагыбыз жерсиз калып атат. Туугандар, биздин келечектеги саясат үйлөрдү жайып эмес, бийиктикке карай, асманды карай созушубуз керек. Мына ушундай саясат жүрүш керек бизде. Мына тоонун борундагы үйлөр өтө сонун үйлөр. Достор, мына ушундай айыл чарбага жараксыз жерлерди үй салып, там салып, ошондой жерге стройканы курсак болот. Бул жер ылай болгондуктан курма бакка өтө албадым. Кийинки курма бак тартам буюрса. Негизинен Араван районунда арма, курма, жүзүмчүлүк, мына ушундай ысыкты сүйүүчү өсүмдүктөрдүн көбүн өстүрүшөт. Тилекке каршы союздан калган биздин жүзүмчүлүк бактардын көпчүлүгү жок болгон азыр. Муну буюрса кайрадан нөлдөн баштап тиккелеп чыгууга туура келет. Демек, Кыргызстанда агрономго болгон талап күч. Буюрса буга болгон талап өтө күчөйт. Саламат болуңуздар, достор. Көрүшкөнгө чейин.